депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБнын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан, жөннөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу эмес, Адахан Кимсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү, так, кайсыл контрабандист, кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибин сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. Ошо иш-чараларды жүргүзүү маалында кээ бир мыйзамды түшүнүп түшүнбөгөн, мамлекет ичиндеги коопсуз сактоого тоскоол жүргүзүп аткан депутаттарыбыз бар экендиги мен ачык айтайын. Алардын бири Мадумаров Адахан Кимсенбаевич жакын эле күндөрү ошол Кольцо, развилка стационардык постторуна барып, ошол жердеги кызмат өтөп аткан сотрудники органов национальной безопасности указал, чтобы они дали им отчет. Насколько вам хорошо известно, что сотрудники органов национальной безопасности никоим образом никогда о своих действиях, о своих работах, которые они оперативно проводят, никаким депутатам никогда не давали отчетов. Это противопоказано законом. Законом их деятельности должны контролировать только органы прокуратуры. Тем не менее, Мадумаров при всех, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, показать на этот видео, что он является каким-то образом борцом за права граждан, вызывая наших сотрудников органов национальной безопасности, хотят, чтобы они раскрыли свои планы мероприятия, оперативную работу, которую они проводят, и хотят их лицо узнать. Кто ты такой, какая фамилия твоя, что ты делаешь, каким работам занимаешься. Он не имеет на то права, законное право задавать такие вопросы. И наши сотрудники очень правильно поступили, что не стали с ними ругаться или каким-то образом им раскрывать. То есть, кыргызча айтканда, муну менен жаакташып, сүйлөшүп, талашып, тартышып, ушул тартып аткан видеосуна түшүп кетпестен, акырын өздөрү жылып кеткен эң туура болгон. Эң туура болгон. Качып кеткен эмес. Качырат сени. Это раз. Эң туура болгон. Жана мындан ары бир дагы депутат ушундай кылбаш керек деп мен сиздерден суранып кетер элем. Себеби алар жөнөкөй постто турган милиция эмес. Же таразаны карап турган транспорттук министерствонун кызматкери эмес. Андан сырткары ошол жерде Адахан Мадумаров жанына бир-эки адамдарды алып, ошол адамдар видеодон сүйлөп атышат. Мына сотрудниктер $500 $1000 акча алып атат деп. Бирок ошол сүйлөп аткан адамдардын ким экенин бул киши жакшы билет. Ал адамдар ошол жерде сүйлөп аткан, жанында туруп сүйлөп аткан Ташматов, Оразалиев аттуу адамдар алардын түздөн-түз аткезчиликке каршы катыштыгы бар. Ташматовдун агасы дагы, иниси дагы өздөрү үй бүлөсү менен ушуну аткезчилик жасашат. Мадумаров менен сүйлөшкөндөн кийин эле 5 жолу 5 факты менен ошол үй бүлө кармалды. 5 факты менен кармалды. Мына Мадумаровго дайын факт. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын кургалдуу күчтөрүнүн уставына ылайык жана
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндөгү мыйзамынын негизинде улуттук коопсуздук органдарынын ишинин көзөмөлүн прокуратура органдары гана жүргүзөт. Эч кандай жогорку кеңештин депутаты же башка депутаттар жүргүзгөнгө мыйзам жол бербейт. Муну ошол Адаган Кимсанбаевич толук билип алыш керек. Ошол эле кичинекей максат айылыбызга, арка айылыбызга, борбордукка же болбосо кулундуга күнүнө жүздөгөн машина жер семирткичтин кереги жок. Муну ачык айтышыбыз керек. Күнүнө бир нече ондогон жанагы өсүмдүк майынын кереги жок ал жерге. Bir машина өсүмдүк майын алып бара турган болсо, ошол жерге жок дегенде бир 5 күн 10 күнгө жетет. Ал эми бизде күнүндө бир нече ондогон, жана башында айтып өткөндөй, жүздөгөн машиналарга жүктөлгөн продукты питания, күйүүчү майлоочу майлар, жана жер семирткичтер, жана башкалар ошол жака өтүп кеткенге аракет кылып атышат. Ошон үчүн биз ошол кольцо жана развилка деген постторду койгонбуз. Микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Ben sizge sunuş келгиздим, сурандым. Моомундай болуп атырылып сүйлөгөндөн кийин дал ошондой укукту мага да бериңиз дагы борбордук трибунадан убакыт. Качан? Урматтуу коллегалар, фракциянын мөөнөтүнөн сурап атат. Добуш берүү менен чечебиз, урматтуу коллегалар. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан убакыт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 35, каршы 16, бар 51, катталды 77. Сунуш өткөн жок. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знаете. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талант Тудумач? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроого жазылды, урматтуу Адакан Кимсанбаевич. Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү. Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим барда эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебеген, колуңду сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Камча. Еще не поздно. Бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн. Мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адакан Кимсанбаевич, Адакан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. 5-чи микрофон процедурный. Талант Тудумач. Келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп, сөздү бурмалабагыла, силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атасыз, сизди билимдүү экениңизди. Түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша батат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп камайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген ишти айтып калчы айлана. Колдон келген ишти айтып калчы. Колдон келбеген.
Кайма ачпасаңар. Каймач, гөнгөн экенсиңер, көрүнгөнгө там кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен Ак үйдөн секирген эмесмин, переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотты силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң. Табло менен кетели, урматтуу коллегалар. Процедурный 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, биз күн тийген жердин күкүгү болбошубуз керек. Ушул жерде бул дагы биздин арабызда отурган депутат, макул, кимге кандай мамилеси бар экенин ал өзү чечишип алат. Бирок жооп берейин, микрофонго чыгайын, мен дагы айтайын деген сөзүн мен кайрадан бир ирет добушка коюңузду өтүнөм. Мадумаров дагы адам, бул дагы депутат. Ушул жерде баарыбыз отуруп, Мадумаровдун тилин кесип сүйлөтпөй коюуга биз себепкер болбошубуз керек, урматтуу депутаттар. Мен сунушка коем, дагы бир жолу 10 мүнөт чыгып сүйлөп койсун, айтып койсун, башка эмне маселе. Калыс бололу. Урматтуу коллегалар, депутаттан сунуш келип чыгып атат. Кайрадан аталган маселеге кайрып келүү жөнүндө добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 41, каршы 14, бар 55, катталды 77, сунуш өттү. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Касиеттүү Кыргызстандын калкы. Мен 5 айдан бери биринчи жолу ушу микрофонго чыгып атам, ушу трибунага. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда соңку мезгилдерде аябай ушундай бир модага айланып калды. Пагон таккандар келип алып эле кыйкырып сүйлөгөн болсо ошолорду кутуура. Ошондуктан биз бардык тарапты угуп, анан таразыга салып, анан өзүбүздүн чечимди чыгарышыбыз керек. Мына азыр айтты Мадумаров, Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракция менен бардык. Фракциянын курамы менен бардык, ошол жерде жыйынды өткөрдүк, эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору, Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Биз менен чогуу олтуруп, чогуу жаран иштер болду. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовыңды кимди болсоң ошонуңду карма дагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп атканын бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү, укту. $1000 бер, өткөрүп жиберем деп айтып атат дейт. Ушул жерден дайым эле $500 менен өтүп жүрчү элек, азыр ставкасын ушундай көтөрүп алды деп. Мен ал жерде иштебейм, мен ал жерде түнөгөн жокмун. Ошол какшап айтып аткан инсандын сөзүн сиздерге жеткирдик. Экинчиси, эң арзан баа бизде дейт. Аткезчилик качан болот, урматтуу туугандар? Аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке мыйзамсыз товар ташыганда болот. Эгерде мыйзамсыз товар ташып аткан болсо, ошол жерде тургандардын бардыгы чек арада туруш керек. Кыргызстандын ичинде, бир райондун ичинде 2 айылдын ортосунда эч кандай пост турбаш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Мына ошол жердегилердин баарын какшап жазып аткандары ар бирибиздин колубузда бар. Ошол районун депутаттары, шайланып келген районун депутаттарына кайрылып аткандар бар. Мына момундай болуп, ачыктан ачык дыйкандарга селитра жетишпейт, кымбат. Шарибек Оразалиев деген мырза урматтуу Абдикарим Карбековичке кайрылып атат. Бул киши ким? Баткен районундагы азыр өкмөттүн өкүлүбү, кимдин өкүлү экенин да билбей калдың азыр. Мына ошол областтын губернаторуна кайрылып атат. Лейлек районунан Колунду айыл аймагына жер семирткичи жетпейт. Областтын губернатору жооп берип атат. Эртеге точка коем дейт. Андан бери 9 күн өттү. 25 тонна селитраны алып аратып, ошол жерден өткөрө албастан
кайрадан төгүп таштап кетип калды. Кимге пайда, кимге зыян? Чегараны кайтарыш керек. 2 айдын ортосун эмес. Аткезчилик болгондо күйүүчү май деп атасыңар, же башка бир өсүмдүк майын деп атасыңар. Ал өсүмдүк майлар аткезчилик боюнча болсо, Кыргызстандан башка жака чыкпайт. Кыргызстанда өстүрбөйт аны. Кыргызстан чыгарбайт ал майды. Контрабанда менен сыртка ташып кеткендиктей. Биздикилер араңдан араң сырттан ташып келип атат. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атат. Азык-түлүк коопсуздугу качан пайда болот? Качан ошол дыйкандарга арзан жер семирткич келип, дыйкандар өз убагында сейип калганда. Азыр жай башталды. Азырга чейин турат. Мына Айыл чарба министрлигинен Темирбаева айымга кат жолдоп атат. Сиздин сунушуңуз боюнча дейт, мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу Өзбекстан Республикасынан алынып келинген 4977 тонна болса керек. Аймак селитрасын Баткен областынын дыйкандарына бөлүнгөн 378 тоннасы Кызылкыя шаарында кампасында турат дейт. Кызылкыяда турат, Кулундуга жетпейт. Эмнеге? Пост бар. Билесиңер да силер, кайрылып атат да күндө эле какшап. Ыйлап атат да ошолор. Канын ичпей эмнесин ичип атасыңар анан? Мына жерде дагы жазып атат. Алынган маалыматтардын негизинде Баткен областы боюнча ташылып келинген минералдык жер семирткичтердин басымдуу бөлүгү Кыргыз жер семирткичтеринен ташып келүүчүлөр ассоциациясы КАПУ деп коет. Тиешелүү жетекчиси Акунбеков телефондон берип атасыздар. 2800 тонна аммиак селитрасы баасы 38 сомдон болуп атат. Биздики кымбат болгон үчүн сатылбай атат деп Айыл чарба министри берип атат бул катты. Мадумаров жазып аткан жок. Андан кийин мына айыл өкмөттүн башчысы Маликов деген азамат кайрылып атат. Кулунда айыл өкмөтүнүн башчысы маалымдама берип атат. Постто турган азаматтарга, тойбогон азаматтарга. Берилет ушул маалымдама Кулунда айыл өкмөтү тарабынан Кулунда айылынын тургуну Сулайман уулу Кубатбекке дыйкандарга сатуу үчүн Кызылкыя шаарынан 25 тонна жер семирткич түрүн алып келет. Блокпосттордон өтүү уруксат бериңизди суранабыз. Шофер Марасилов Газбек Тагаевич номери 7887 прицеп 08 бүт номери менен берип атат. Айланайындар. Айыл өкмөттүн башчысы берип атат ушуну. Мадумаров берип аткан жок. Артында дагы ишенбесе, момундай кылып бүтүндөй кимге канча кап керек? 25 кап, 15 кап, 40 кап деп туруп, кол коюп туруп берип атат. Булар да өтпөй атат. Себеп тойбой атат посттор. Мына ушуну айтып атабыз биз. Эгерде кимдин кайсы бир айылдан шайланып келген депутаттар мага ушул айтылган нерселер өз убагында келип атат десе айтыңыздар. Алар эмес, мына Айыл чарба министрлиги жооп берип атат. Биздикинин баасы момунча болуп атат, бирок эл ташып келген арзан болгондуктан биздикилер өтпөй атат деп, туура, жолдош министр? Мына мына жерде расмий түрдө жооп алды. Эгер бул жооп туура эмес болгон болсо, Миргүл айым, сизге да алдыңыз да ушул жоопту, туура? Биз факты менен сүйлөйбүз. Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгерде кара баягы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра КТРдин менен регионуңардан сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышавать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышавать этип атканыңды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камаганга устасыңар азыр силер. Ар кандай жалааны жаап туруп, 2 айдан кийин чыгарып, бирдеме десе, ушинтип койдук да деп коюп кете бере турган заман болуп калган. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, биз фракция менен барып келген жыйындын жыйынтыгы боюнча областтык жетекчилик менен дагы, райондук жетекчиликтер менен дагы керемет сүйлөшкөнбүз. Мына ошолордун жыйынтыгын көрүп атабыз, биз кызматташып атабыз. Экинчиден, коопсуздук кызматынын кызматкери болобу, чегара кызматкери болобу, ички иштер министрлиги болобу. Мына ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүн алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областын жетекчиси, коопсуздук кызматынын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Биздин кызматкер эмес деп жооп берди. Биз Казакстанга бардык. Биз Кыргыз парламентинин депутаттарыбыз. Ошол жерде барыңыздар, күбө болдуңуздар. Бажы кызматы болобу, чегара кызматы болобу, полковниктер келди дагы, айтты. Нөмөт жетекчиси полковник Баландаймын. Түкүндөймүн. Муну маданияттуулук деп коет.
Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тамганы тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо. Жок кокустан келип калган болсо, ошондой болуп жапай болуп качат анан, эмне кылышын билбей. Биз, урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз, соңку демибиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон. Алардын бирөө жок бүгүн. Ошондуктан мен Самый Кожо Мирлан мырзага, Балбак мырзага ыраазычылык билдирем. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Уруксат берип койгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Тийиштүү маалыматтар болсо, дагы да айтканга даярбыз. Рахмат.